Assalamualaikum туғандар, қанайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базар жоқ каналы. Бүгін 17 август 2023 жыл мен сіздерге Бишкек шаарынын батыш тарабы Тынчтык конушунан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар Фрунзе көчөсү жана Луговая көчөсүнүн кесилишинде турам. Ориентир бул 3-3 кичи маркетине алсаңыздар болот. Ушул жер менен Луговая көчөсүнөн түнтүк карай жүрөсүздөр. Тынчтык конушуна киресиздер, туғанда Акшоола көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Так, дагы эмне маалыматты. Тынчтык конушунун өзүнөн 3 маршрутка шаардын бурч бурчуна барат. И бул жерден деле көптөгөн маршруттар менен шаардын бурч бурчуна бара аласыздар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ошол Тынчтык конушунун үйүбүзгө жакын жерден Профсоюзный көчөсүнүн уландысы туғандар жакын каралыкта салынары планы бар экен, туғандар салынуу планы бар экен. Мен барып калган маалыматты үйгө жетип бир чекеден берейин. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул биздин көчө тараптан көрүнүшү. Так, дарек Тынчтык конушу Акшоола көчөсүндө жайгашкан. Элима деген дүкөнү бар экен. Эгер келип издеп калсаңыздар, ошол дүкөнү сурасаңыздар, элдер көргөзүп берет туғандар. Так, жалпысынан жердин аянты 4,5 соток. Эң эле түндүк чек арасы бул жерден башталат. Түштүк чек арасы бул дүкөндүн бүткөн жерине чейин. Андан ары Тынчтык конушу туғандар Бишкек шаарынын Бишкек шаарына карайт. Шаарга карайт. И мынакей жолдор асфальт, электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуптур. Кайсы районго кирерин унутуп турам туғандар. 1 май или Ленин районунун экөөсүнүн бирөөсүнө карайт. Бишкек шаарына караштуу. Так. Андан ары дагы эмне маалыматы? Жолдор асфальт, электр энергиясы, прожекторлор орнотулуптур. Анан газ азыркы учурда кирип келаткан учур экен. Конуштун бир аз ары жакта көчөлөрдө уже трубалар орнотулган жана бул жак карай орнотуп келаткан учуру. Дагы эмне маалыматы? Суусу бар. И мектепке балдар туғандар бул жактан түз трассага барышат. Чоңураак балдар жөө деле башкандар бар экен, анан кичирээктери бул жактан маршруткалар менен барып келет туғандар. И үйүбүздүн туғандар жакшы жери азыркы учурда иштеп турган дүкөнү, мынакей Элима деген. Жана үй өзү деле чоң, времянкалар, хозпостройкалары баары бар. Азыр кирип калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Мынакей бул конуштун көрүнүшү, кошуналар деле жакшы дейт туғандар. И андан ары мынакей бул короосу. Алды тарабы мындай чоң навес, алды тарабы брусчатка болгон. Бул жактан магазинге үй ээси кирип чыкканга эшик, сырт тарабынан клиенттер үчүн эшик орнотулган жана андан ары көмүркана, баня, очокканасы, ал жакта времянка жана чоң мансард түйүндөгү үйүбүз. Мансард түйүндөгү үйдүн узун турасы туғандар 9,8,5, стенасы кирпич жана сейсмоповец колонналар коюлуп, негизинен өтө сапаттуу кылып өзүбүз үчүн салганбыз дейт. Усталар ушул кошуналар эле бүтүргөн экен. Эгер кааласаңыздар, ушул кошуналардан деле сурап, кандай материал кеткен десеңиздер айтып берет деген оюн айтты үй ээси туғандар. Анан үйүбүз тышкы тарапынан утеплять этилген. И плюс бул жакта мынакей времянкасы деле өзү 9,4 жана ортосунан мынакей времянка менен чоң үй кошулган туғандар. Жалпысынан общий эсептегенде 200 квадрат метрдей болгон ушул үй. Андан ары магазинди бир көргөзөйүн, андан соң чоң үйдү көргөзөйүн туғандар. Мынакей бул жакта магазини иштеткен адамдын өзүнүн бөлмөсү жана бул жакта мынакей бул магазинибиздин көрүнүшү. Мынакей полкалары, холодильниктери баары калат экен. Баары калат туғандар. Так. Үйдө паровой отопление бар. Так. Электр энергиясы бар. Электр энергиясы 3 фазалуу экен, эскерте кетейин. И газ келаткан учуру видеонаблюдение, интернет жана душтун, кухнянын суулары, септики болгондо дагы 2 септикке коюлат экен туғандар. Жана бул мансард түйүндөгү үйүздүн батыш тарабында магазин экөөсүнүн ортосунда мондай бактар жана жер жемиш экенге бир аз мондай жери бар экен. Андан ары сиздерге биринчи болуп чоң үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң дагы короосуна чыгып бул жактагы времянкаларды, бул хозпостройкалардын ички тараптарын бир чекеден көргөзөм. Жана айткандай 3 фазалуу электр энергиясы. Так, бул жак кире бериши. Бул жерден оң тарапка карай жүрсөк чоң мансард түйүндөгү үйүзгө, сол тарапты карай жүрсөк туғандар времянканын ички тарабынан кирип кете алабыз. Көрсөңүздөр тепкичтер жана мынакей темирден болгон негизи кирүүчү эшиги. Андан ары мынакей бул прихожка, кире бериш, коридор. Оң тарапка карай жүрсөк экинчи этаж жана бөлмөлөр, сол тарапка карай жүрсөк туғандар мынакей бул жерде
ажатхана үйдің ішкі тарабындағы жана душу жайгашкан ушундай кенен эле бөлмө экен. Көрүп турасыздар, ремонт, раковина суу чыгарылган. Суу Сарстон менен жылыйт. Андан ары чугунный отопление батареялары. Так. Бул жерде бир балдар бөлмөсү. Батыш тарабынан терезе, көрүп турасыздар, ремонт. Балдар бардык бөлмөдө ламинат экен. Жана бул жагында зал жайгашкан. Түштүк тарабынан терезе туугандар, көрүп турасыздар, ремонт. Кухня туугандар ары жакта, азыр кухняны да көргөзөм. Жана киребештен сол тарапка киргениңиздерде кухнясы жайгашкан. Андан ары эми экинчи нерселерди көргөзөйүн туугандар, мынакей көрүп турасыздар, тепкичтер. Экинчи чыккан эле мындай бир бөлмө. Холл дейбизби, чоң зал дейбизби, кыскасына ушундай чоң бир бөлмө. Түндүк тарабынан терезе, жата катарынан эки спальный бөлмө жайгашкан туугандар. Бул биринчиси. Түштүк тарабынан терезе орнотулган. Бул жакта экинчиси туугандар. Балдар бөлмөсү, жана бул жерде мындай бир балкон. Ары эми сизерге калган маалыматты кечигеден берейин туугандар. Так, түз жүрсөк бул жакта бул эшик жабык экен. Бул эшик аркылуу туугандар үйдүн арты тарабына, бул жакта мындай навес, бул жакта үйдүн үч тарабындагы ажатканасы. Үй кошуна менен болгон аралык дагы ушунча аралык бар туугандар. Так, андан ары бул жагында времянка туугандар, мынакей кире бериш прихожка. Оң тарапта кухнясы, мынакей раковина суу чыгарылган, газовый электрический плита, тамактануучу жай жана түштүк тараптан терезе, отопление батареялары. И андан ары бул жана раковина суу чыгарылыптыр. И бир спальный бөлмөсү. Так. Куралсын ачып калган маалыматтарды бир чекеден берейин. И андан соң сизерге баасын айтайын туугандар сатылуучу үйүбүздүн. Бул жагында очокканасы. Отопление котел жайгашкан бөлмө. Эки очок казандары менен туугандар литр стяжка болгон. Дагы эмне маалымат? Ванясы иштейт, кышын иштеткен, азыр кышта бир аз катары колдонгон учуру, кире бериши. И көмүр кана туугандар. Магазин, кондиционери бар экен. И үйүбүздүн туугандар түштүк тарапта кошуна болгон аралыкта деле бир 1,5 метрдей аралык бар. Кааласаңыздар, толкана салып койсоңуздар деле болгодай. Ошончо аралыгы бар туугандар. Бул үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү. Так. Бул үйдүн баасы туугандар $75,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин экранга эсителдеп калтырабыз, аны окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. И достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам бермек болосуздар. Андан эмес менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.